жетпеген жерде толук куралдуу чечен тили жардам бермекчи. Бул эмне тили деп ойлоп жатсаңыздар, албетте бул музыка. Чындыгында эле бул тил сезимдердин эң кылдат түстөрүн жеткире алат. Музыкада чыгармачыл адамдардын таланты ачылбай, замандаштар тарабынан бааланбай калган учурлар көп кездешет. Булактыга жараша азыр таануу процесси жеңилдештирилген. Бүгүн биз Аю Грант соода борбору тарабынан уюштурулган Байге фонду 1 миллион сомду түзгөн элдик ырчы вокалдык сынагындабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерди чыныгы музыка дүйнөсүнө сүңгөнгө чакырмакчыбыз. Вокал бул бүткүл конкурстарда, фестивалдарда эң кеңири таралган номинациялардын бири. А вокалдык сынакка катышуу бул атаандаштык жана толкундануу гана эмес. Алдыга, жаңы жетишкендиктерге карай умтулуу. Биздин чыгармачыл топ элдик ырчы аттуу конкурсунун финалына күбө болду. Сынактын негизги максаты тууралуу айта кетиңизчи. Чоң рахмат. Негизги максаты элдик ырчыда бул долбоорду Абдыкеримов Шаршенбек Шайлбековичтин демилгеси менен бул түзүлгөн. Былтыр күздөн баштап биз жарыя кылганбыз. Жалпы бул интернет аркылуу эле жарыялап, негизги максаты болсо муну жаңы ысымдарды, ушу жаңы топту түзүү максатта. Анткени биз мындакка карасак, эстрадада мындай вокалдык топтор жок экен да. Бул вокалдык сынак ар жыл сайын өтө турчу сынактардын бири болобу же топ түзүлө эле жабылып калабы? Пландар тууралуу айта кетиңиз. Абдан жакшы суроо, чоң рахмат. Биз бул долбоордун жүрүшүндө аябай көп кызыгууларды байкадык. Көп эле кишилер биз укпай калыптырбыз, катышат элек, андан кийин дагы кайталанабы деген ушундай суроолор абдан көп бизге кайрылуулар болду. Анан ушу жыйынтыгы менен азыр бизде карап калдык. Чын эле бул аябай кызык талкуу аябай болуп кеткени, балким эгерде буюрса ушул топту бүгүн жаңы топтун ошо бет ачары болот. Ыры менен кошо, жаңы костюмдар менен, анан буюрса эгерде жакшы өтпөй турган болсо, буюрса балким салттуу түрүндө дагы кылып койгон деп максаттар коюп атабыз. Эл ичинен чыккан таланттардын арасынан мыктысын вокалдык аткаруу тармагындагы кесипкөйлөрдөн турган атайын калыстар тобу аныкташты. Рескелдүү айке, менин оюмча катышуучуларга дагы, калыстар тобуна дагы ар бир сынак бул өзгөчө тажрыйба болот деп ойлоймун. Катышуучулар тууралуу ой пикириңиз жана алардын аткаруусу деги эле сынак сизге кандай таасир этти айта кетиңизчи? Эми албетте ошо финалга, бүгүнкү финалга 8 конкурсант калды, эң кыйындары. Биринчи жолу Аю Грант вокалисттердин конкурстарын, вокалисттин эстрадалык вокалдык конкурсту жандуу музыканттар менен өткөрүп атты. Билесиздер, биринчи жолу. Өзүңөр билесиздер, жанагындай минус 1 деп коет го, под минусовку депчи. Андай конкурстар көп. Бирок бүгүнкү конкурс өзгөчөлүгү жандуу профессионалдуу музыканттар менен 8 конкурсанттарды айтты. Бүгүнкү катышуучулардын баалоодо кандай критерийлерди кабыл аласыз айта кетиңиз? Эң биринчиден образга кирүү, интонацияны канчалык музыкалдык жагынан таза аткарса, ошол сөзсүз эң биринчи талап да. Ар бир музыкант жогорку чеберчиликке жетүү үчүн эрк жана чыдамкайлык, игилик жана игиликсиздик эмне экендигин түшүнүү үчүн конкурстарда өзүн сынап көрүшү керек. Элдик ырчы вокалдык конкурсуна 100гө жакын адам катышып, финалда 8 гана музыкант калган. Расул, айта кетиңизчи, ушунча бир нече турларды өткөндөн кийин, финалга жеткенден кийин лидерлик сезим пайда болдубу? Сөзсүз пайда болду, анткени ушунча 102 кишиден ыргалып отуруп, 8 гана катышуучубуз калды. Бардыгына ийгилик каалайм, бардыгы тең өзүнүн аракеттери менен, күчтөрү менен келди. Мына Кудайым буйрса, өзүңүздөр көрүп тургандай, мына супер финал, элдин баары көрүүчү, эл чечет да, мындайча айтканда. Кудайым буйрса, бенден сөзү Кудайым кулагында. Бул дүйнөдө бир өзүмдүн атымды калтыргым келет, ушундай ырчы болгон дегенчи.
ошондой ниет менен мен катышып жатам. Жана чыгармачылыгын дагы уланта бермекчимин деген ниетим бар, Кудайым буйрса. Айдай, учурда бул конкурстун сынагына 100дөн ашык адам келиптир. 8 гана адам калыптыр. Алардын арасында 2 гана айым бар экен. Кандай сезимдерге болуп жатасыз? Деги эле финалга жетем деген оюңуз бар болду беле? Саламатсыздарбы? Чынында аябай толкундануу сезимдер болуп атат. Баягы болбой эле ошончо февралдан баштап майдын башына чейин тандалып атып, 8биздин арасында мен бармын. Андыктан аябай толкунданып атам. Финалга өтөм деген оюм бар болчу. Катышып жаткан учурда сизди биринчи кезекте эмне кызыктырды? 1 миллион сом, пикирлештерди табуу же калыстар тобундагы белгилүү инсандар менен таанышуу? Өз күчүмдү сыноо. Канчалыкка чейин барар болдум экен, муну мен эмнеге жетет болдум экен деген бир чоң ниет менен болду. Анан буйрса эми көрө жатарбыз азыр кандай болот. Эми конкурс бул жерде эми баягы эленип отуруп мыктылар калат эмеспи? Ошол сыяктуу эле менимче жашырчылардын арасында дагы ушул каймактарын таап чыгууга эң бир чоң жардам берет деген эле ойдомун. Биринчи оюм. Экинчи оюм бул мен мисалы алып карай турган болсок, жаштарга бир жакшы мүмкүнчүлүк, эгерде муну психологиялык жактан туура кабыл ала турган болсо. Суан, айта кетиңизчи, азыркы учурда кандай сезимдерге болуп жатасыз? Толкунданып жатасызбы? Азыркы учурда толкундануу кандай десем, 3 айдан бери күткөн күнүбүз эми келип жетти супер финалга. Анан толкундануу өзүм батпай турам. Ушу 8 адамдын ичинде учурда атаандаштык болуп жатабы? Сөзсүз түрдө да атаандаш болгон үчүн ошо 100 адамдын ичинен өзүбүздү көрсөтө алып сурулуп чыктык. Дагы да атаандаштар оңой эмес. 8 тең чоң бир сахнада ырдап жүргөн, ырдап чыга турган, жылдызы жана турган балдар, жаш муун. Анан Кудай буйрса күчтүнүн күчтүүсү жеңсин деп турабыз. Аткаруучулардын таланты вокалдык сынакта жанып, эң мыкты болууга умтулуусу жана каалоосун байкай алдык. 3-чү орунга 2 конкурсант ээ болду. Санжар Чубагулу жана Суан Үмүтбек уулу. 2-чи орунду Жанат Рыскул алды. 1-чи орун Полина Попиковага ыйгарылды. Ал эми Гран-при наамына Рустам Бекназар уулу ээ болду. Бүгүнкү сынактын элдик ырчынын жеңүүчүсү Бекназар уулу Рустам. Рустам, куттуктайбыз. Колчолор! Жаңы хан кыргыз тобу менен 3 жылдын аралыгында келишим түзүлөт. Ал топтун ичине 6 музыкант кирди. Алар Рустам Бекназар уулу, Расул Асангазиев, Санжар Чубагулу, Жанат Рыскул, Суан Үмүтбек уулу жана Полина Попикова. Биздин көз алдыбызда мелдештин жеңүүчүлөрүнүн тагдырлары турат. Алар өз убагында сыйлыктарды алып, бара-бара көрүнүктүү артисттерге айланышы ыктымал. Мелдеште жеңишке жетүү — бул башталыш гана.